Assalamu alaikum. Адам баласы төрөлгөндө жаш нәресте бардыгы таза, татнакай, күнөөсүз бардыгы бирдей абалда төрөлөт экен да. Падыша бир күн кол астындагыларды колдоруна кап, мешок берип, казынага кирип, бул эшиктен кирип, арка эшиктен чыгып кеткенче колуңарга кирген бардыгын салып алгыла деп айтат. Ануккан кол астындагылар бардыгы сүйүнүп, макул болушат дагы, казынага кирерде падыша казынанын светин өчүрүп коет. Алар кап-караңгы караңгылыкта колдоруна кирген нерсени салып, кээ бирлери бир аз салса, кээ бирлери мешокко жарым салып, кээ бири толтура салып, арка эшиктен чыкканда жарыктыкка чыгат. Жарыктыкка чыкканда бардыгы өкүнөт. Бир аз салганын айтат. Аттиңай, мен ушу жарым салганымда жакшы болот экен депчи. Ал эми жарым салганы болсо, аттиңай толтура салсам болот экен деп. Ал эми толтура салганы, аттиңай, мен чөнтөктөрүмө салсам дагы болмок экен деп. Аябай бардыгы бир өкүнүчтүү болот да. Бул окуядан алына турган сабак, адам баласы бул дүйнөгө бардыгы бир абалда, күнөөсүз, таза абалда келди, бирок эртең Алланын астына кеткенде бардыгы бирдей абалда кетпейт. Кээ бири бир аз сооптуу амал жасайт, жанагы бир аз кабына салып чыккандай. Кээ бири көбүрөөк сооптуу амал жасайт, кээ бири көп сооптуу амал жасайт, бирок Алланын астына барганда эртең сооп канчалык керек экендигин, сооптуу чыныгы биз акыретте көргөндө, жанакылар казнадан чыгып алтынды көрүп өкүнгөндөй, биз дагы кыяматта сооптуу барып көргөндө өкүнүп калат экенбиз. Ошондуктан караңгылыкта алтын көрүнбөгөн сыяктуу, азыркы учурда урматтуу мусулман бир туугандар жасаган алган даратыбыздын, окуган Курандарыбыздын, туткан орозолорубуздун, жакшы кайрымдуу иштерибиздин сооптору бизге көрүнбөй турат. Эртең Алланын астына барганда биз сооптун кадыр баркын көргөндө, сооптун кандай улуулугун көргөндө биз аябай өкүнүп калабыз. Ошондуктан биз жакшы амалдарда жарышайлы. Сооптуу амалдарда, сооптуу иштерде биз жарышайлы. Жамандыкта эмес, жакшылыкта жарышайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.